Достор салам, бүгін 11 май 2025 жыл. Президент Талас областының Ыйгар Мукто өкүлүнүн биринчи орун басары Нургазы Чолпонкулович менен облус аймагындагы ирригациялык иштердин жүрүшү менен жеринен таанышуу болуп атат. Ошол быйылкы жылы мисалы жылдагыдан мисалы жааны аз чаап, ошол кургакчылыктын алдын алуу, негизи эле биздин облус аймагында дыйкандардын мээнети күйбөзүн деген максат менен ошол кургакчылыктын алдын алуу жана айыл чарбасын суу менен камсыз кылуу максатында облустун аймагында ирригациялык иштер активдүү жүрүп жатат. Анан ошол иштердин аткарылышы менен облус жетекчисинин орун басары жеринде таанышып, адистер жана жергиликтүү жетекчилер менен жолугушуу болду. Иш сапардын жүрүшүндө суу чарба объектилери, каналдар жана суу бөлүштүрүү түйүндөрү текшерилип, учурдагы абал жана аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат алынып, ошо жеринен жетекчилерге тапшырмалар берилди. Ирригация тармагындагы иш-аракеттердин өз убагында жана сапаттуу аткарылышы зарылдыгын баса белгилеп, тиешелүү жетекчилерге бир катар тапшырмаларды берди. Аймактагы ошо дыйканчылык ийгиликтүү болуш үчүн суга суунун жеткиликтүүлүгү өзгөчө мааниге ээ. Ошондуктан бул багытта жүргүзүлүп жаткан иштер катуу көзөмөлдө болуш керек деп Нургазы Чолпонкулович баса белгилеп айтты. Жергиликтүү калк жана дыйкандар суга суу менен камсыздоону жакшыруусу, дыйканчылыкта түшүмдүүлүктүн артуусуна өбөлгө түзөрүн белгилеп, ирригациялык системаларды оңдоо жана жаңылуу ошолорго дагы токтолуп, айтор ушул багытта иш болуп атат. Негизи эртең менен саат 6-да жумуш башталган. Бул жерде ошол Көксай айылында Чоң Талас каналы, анан ошол Молотов айылындагы, андан тышкары Чоң Кара Бураан үстүндөгү ошол суу сактоочу жайга бардык. Бакай Ата районунда болдук. Кыскасы ушул тармактарда бүгүн бүт жеринен таанышып, жергиликтүү жетекчилерге тапшырмалар берилип, айтор бир жакшы иш болгонуна күбө болдум. Достор, ийгилик болсун.